Морита терапиясы. Логотерапия пайда болгон 10 жылдыктан мурдараак Японияда Шома Морита аттуу адам максатты пайда кылуучу дарылоо борборун ачкан. Ал кыжалат болгондорду травмадан кийинки стрессти жана бир нерседен дайыма шектене берген адамдардын сезимин дарылоодо жакшы натыйжа берген. Шома Морита психотерапевт болуудан тышкары зен буддист да экен. Анын дарылоо жолу Японияда өчпөс руханий из калтырды. Батыштагы дарылоонун көптөгөн түрлөрү оорулуунун сезимин башкарууга же аны өзгөртүүгө көңүл бурат. Биз батышта эмнени ойлогон болсок, ал нерсе аң сезимибизге таасирин тийгизет. Ал эми аң сезимибиз эмнени жасай турганыбызга таасир берет деп ойлойбуз. Моританын терапиясы тескерисинче оорулуулар сезимди башкарууга аракет кылбай, кандай болсо ошондой кабыл алыш керек. Анткени сезим жасаган ишке карата өзгөрөт деп үйрөтөт. Моританын дарылоо жолу оорулуулардын сезимин кабыл алуу менен кошо кылган иштердин негизинде жаңы сезимдерди пайда кылуу жолун издейт. Анын айтканына караганда, бул сезимдер кайталоо жана тажрыйбанын негизинде пайда болот. Моританын терапиясы оорунун симптомдорун жок кылууну көздөбөйт. Тескерисинче ал бизге каалоо, чоочулоо, коркуу жана кооптонуу сезимдерибизди кабыл ала бергиле. Мейли алар болсо боло берсин деп үйрөтөт. Терапиясы жана кооптонуунун негизинде нервдин бузулушунун жаратылышы деген китебинде айткандай, кыялыңдын бай жана өзүңдүн кең пейил болгонуң жакшы. Морита жаман сезимдер боло берсин деген маанинин төмөнкү тамсилди айтуу менен түшүндүрөт. Казыкка аркандап койгон эшек бошонуу үчүн казыкты айланып баса берет. Айланып баскан сайын аркан кыскарып, бир аздан кийин жаныбар жыла албай калат. Так ошол сыяктуу адам да кооптонуу сезиминен кутулам деп аракеттене берсе, ошол сезим аны биротоло оорулуу кылып салат дейт. Морита терапиясынын негизги принциптери. Биринчиси, өзүңдүн сезимиңди кабыл кыл. Эгерде кооптонуу сезимибиз болсо, биз аны башкарууга же андан кутулууга аракет кылбашыбыз керек. Эгерде биз андай кылууга аракет кылсак, ал мурдагыдан да өркүндөп кетет. Адамдын тынчсыздануу сезими жөнүндө зен мастери мындай дейт. Эгерде биз бир толкундан экинчи толкундун жардамы менен кутулууга аракет кылсак, учуу кыйырсыз деңизге туш келебиз. Өз сезимибизди өзүбүз жасап ала албайбыз, ал өзү келет. Аны биз кандай болсо да кабыл алышыбыз керек деп айтчу экен. Маселе аны кандай кабыл аларыбызда жатат. Морита тынчсыздануу сезими аба ырайына окшош дейт. Анын эмне болорун алдын ала айта албайбыз жана башкара да албайбыз. Биз аны байкап гана турушубуз керек дейт. Ушул маселе боюнча ал Вьетнам кечили Тхих Нхат Нахтын «Салам жалгыздык, бүгүн алың кандай? Кел менин жаныма отур, мен сенин жөнүндө кам көрөйүн» деген сөзүн дайыма мисал келтирчү. Эмне жасашың керек болсо, ошону жаса. Биз оорунун симптомунан кутулууга көңүл бурбашыбыз керек. Оору өз эле кетет. Андан көрө азыркы учурга эгерде кыйналып турсак, ошол кыйналганыбызга көңүл бурушубуз керек. Аны муну айтып, абалды курчутуп жиберүүдөн качышыбыз керек. Дарыгердин милдети оорулуунун мүнөзүн ар кандай кырдаалда эмне жасаш керек болсо, ошону жаса. Биз оорунун симптомунан кутулууга көңүл бурбашыбыз керек. Оору өз эле кетет. Андан көрө азыркы учурга эгерде кыйналып турсак, ошол кыйналганыбызга көңүл бурушубуз керек. Аны муну айтып, абалды курчутуп, милдетти оорулуунун мүнөзүн ар кандай кырдаалга чыдай тургандай кылып курчутууда жатат. Адамдын мүнөзү эмне иш кылса, ал ошого негизделген. Моританын терапиясы оорулууга эмне кылышты түшүндүрүп отурбайт. Ал оорулууларга өздөрүнүн тажрыйбасынан, кылган иштеринен эмне кылышты билишсин деп мүмкүнчүлүк берет. Ал батыштын дарыгерлериндей кантип медитация кылууну, кантип күндөлүк жазууну айтпайт. Анын бардыгы оорулууга тажрыйба аркылуу өз эле келет. Жашоодогу максатыңды тап.
Биз өзүбүздүн тынчсыздануу сезимибизди башкара албасак да, күнүмдүк кылган ишибизди билишибиз керек. Ошондуктан биз азыр мен эмне кылышым керек, кандай иштер жасалыш керек деген Моританын сөзүн эсибизде сактообуз абзел. Бул жан дүйнөңө тынчтык бербей, өзүңдүн икигайыңды табуунун ачкычы болот. Морита терапиясынын 4 этабы. Моританын дарылоодогу өзгөчө ыкмасы 4 этаптан турат. Биринчиси, жалгыз калып эс алуу. Дарылануунун биринчи жумасында оорулуу тышкы дүйнө менен эч байланышы жок болушу керек. Телевизор, радио, китеп жок болуп, үй бүлөсү, достору каттабай жада калса сүйлөшпөшү да керек. Оорулуу өзүнүн ою менен гана калат. Убагы менен дарыгердин келгени гана болбосо, ал күн бою жата берет. Дарыгер аны менен сүйлөшүүдөн мүмкүн болушунча качат. Дарыгер оорулууга тынчсыздануусунун көбөйгөнүн жана басаңдаганын байкап турууга кеңеш берет. Оорулуу жалгыздыктан тажап иш кылууга аракеттене баштаса, анын дарылоонун экинчи баскычына өтүүгө даяр экендигин көрсөтөт. Ал эми экинчиден жеңил жумуштарды жасатуу жолу менен дарылоо. Бул баскычта оорулуу бир эле жеңил жумушту бир нече жолу кайталап, унчукпай жасай берет. Ошол жумуштардын бири өзүнүн ойлору жана сезимдери тууралуу күндөлүк жазуу. Оорулуу бир жума жалгыз жаткандан кийин эшикке чыгып басып, дем алуучу көнүгүүлөрүн жасайт. Андан кийин бир аз бакта иштеп, бир нерсени чиймелеп же сүрөт тартат. Бул баскычта да оорулуу дарыгерден башка киши менен сүйлөшпөйт. Үчүнчүсү, күчтү талап кыла турган жумуштарды жасатуу жолу менен дарылоо. Дарыгер Морита өзүнүн оорулууларын тоого алып чыгып, токойдон отун кырктырууну жакшы көрөт. Андан тышкары, оорулууларга бир нерсе жаздырып, сүрөт тарттырып же чоподон карапа жасаттырат. Бул баскычта оорулуу башка кишилер менен сүйлөшө берет, бирок жасап жаткан иши жөнүндө гана сүйлөшө алат. Төртүнчү, коомдук турмушка жана чыныгы дүйнөгө кайра кайтып келүү. Оорулуу ооруканадан чыгып, коомдук турмушка аралаша баштайт, бирок медитация жасаганды жана ооруканада жасаган көнүгүүлөрдү жасоону уланта берет. Мунун максаты коомго оорулууну кайра өз максаты бар жаңы адам катары аралаштырып, бирөөгө көз каранды болбой турган жашоого жол ачып берүү. Найкан медитациясы. Морита өзүнөн өзү анализ берүү боюнча Найкан медитациясынын чоң зен мастери эле. Морита өзүнүн терапиясынын көпчүлүгүн ошол мектептен алган билиминин негизинде түзгөн. Анын көңүлүнүн борборунда адамдын өзүнө берген 3 суроо турат. Мен X деген адамдан эмне алдым? Мен X деген адамга эмне бердим? Мен X деген адамга кандай кыйынчылыктарды жараттым? Ушул 3 суроо менен биз өзүбүздүн жашообуздагы кыйынчылыктарыбыз үчүн бирөөнү күнөөлөгөндү токтотуп, өзүбүздүн жоопкерчилигибизди терең сезе баштайбыз. Морита, эгерде ачууңуз келип, мушташкыңыз келсе, мушташуудан мурда 3 күн ойлонуңуз. 3 күндөн кийин мушташам деген оюңуз өзү эле жоголуп кетет дейт. Эми икигай тууралуу. Логотерапия жана Моританын терапиясы экөө тең адамдын өзүнүн уникалдуу тажрыйбасына негизделген. Ага дарыгерсиз эле өзүң жетишсең болот. Өзүңдүн икигайыңды табуу милдети сага төгөнгүс кыймылдаткыч күч болот. Эгерде аны таап алсаң, эрк жана аракетиңди, күчүңдү жыйнап, оң жолдон чыкпоого аракет кылышың гана керек болот. Келерки бөлүмдөрдө ошол жолдон түшпөө үчүн керек болгон негизги куралдарды карап көрөбүз. Өзүң тандап алган иште иштөөнүн жөнүн табуу, жеңилирээк жана туура тамактануу, жай кыймылды талап кылган көнүгүүлөрдү жасоо, кыйынчылыктарга моюн сунбай жеңүүнү үйрөнүү. Ал үчүн анда жашап жаткан адамдардай эле дүйнөнүн түгөл эместигин, бирок анда да өнүгүү жана жетишкендиктер толтура экендигин кабыл алуу гана калат.
Сен өзүң берилип сүйгөн ишке ал сенин дүйнөдөгү эң кымбат нерсең сыяктуу бүткүл аракетиңди жумшап иштөөгө даярсыңбы? Ар бир ишиңде өз агымыңды тап. Жасаган ишиңди жана бош убактыңды өсүп өнүгүүң үчүн кантип колдонсо болот? Агымга кошулуу. Тоодон ылдый лыжа тээп баратканыңызды элестетип көрүңүзчү. Упадай болгон кар тозоңу апакай кумдан бетер сиздин эки жагыңыздан учуп жатат. Ошол учурда кандай сонун көз ирмемдерди башыңыздан өткөргөн болосуз? Көңүлүңүздүн баардыгы лыжа тебүүгө гана бурулган. Сиз кайсыл учурда кандай кыймыл-аракет жасаарыңызды так билесиз. Дал ушул учурда келечек да жок, өтмүш да жок. Ошол сиз лыжа тебип бараткан учур гана бар. Сиз карды, лыжаңызды, өзүңүздүн денеңизди толук бир бүтүндүк катары сезесиз. Анткени сиздин көңүлүңүздү бир гана лыжа гана ээлеп алган. Сиз башка нерсе жөнүндө ойлобойсуз жана башка нерсе да сиздин көңүлүңүздү өзүнө бура албайт. Сиздин мен деген сезимиңиз жок болуп кеткен. Сиз жасап жаткан ишиңиздин бир бөлүгү болуп калгансыз. Ушундай учурларга атактуу Брюс Ли досум сыяктуу бол деп кеңеш берген. Өзүбүз сүйгөн ишти жасап жатканда убакыт кандай өткөнүн билбей калабыз. Биз тамакты бышырып өткөндө гана бир нече саат өтүп кеткенин билебиз. Биз күндүз китеп окуп жатканда бардыгын унутуп коюп, күн батканда гана баш көтөрүп түшкү тамакты ичпей калганыбызды эстейбиз. Кээде серфингге барганда сууда канча жүргөнүбүздү билбей, эртеси булчуңдарыбыз зырылдап ооруганда гана бир билебиз. Мындай учурлар тескерисинче да болушу мүмкүн. Эгерде бизге өзүбүз каалабаган ишти бүткөрүү керек болуп калса, аны жасап жатканда убакыт өтпөй саатыбызды улам карай беребиз. Ушул жерден Альберт Эйнштейндин айткан бир сөзүн мисал келтире кетели. Ысык мештин үстүнө колуңду 1 мүнөт койсоң 1 саат, ал эми жакшынакай кыздын жанына 1 саат отурсаң 1 мүнөт өткөндөй эле сезилет. Дагы бир кызык нерсе, бирөө бир ишти жактырып шашпай жасап жатса, биз андай ишти мүмкүн болушунча тезирээк бүтүргөнгө шашабыз. Өзүбүзгө жаккан ишти жасап жатканда бизди кооптонткон нерселерди да унутуп коебуз. Ушуга окшогон учурлар биздин икигайыбызды тапканга жардам берет. Агымдын күчү. Бул маселелер психолог Михаили Csikszentmihalyi'нин жүргүзгөн изилдөөлөрүнүн негизги максаты болуп саналат. Алар биз иштеп жатканда ошол ишке кантип жан дилибиз менен берилип кетерибизди изилдешет. Csikszentmihalyi бул абалды агым деп атап, аны жыргал, рахат жана чыгармачылык деп сүрөттөйт. Csikszentmihalyi өзүнүн «Жогорку тажрыйбанын психологиясы» деген китебинде агым бул адамдын бир нерсени кунт коюп жасап жатканда көзүнө башка эч нерсе көрүнбөй калган абалы. Ага жетиш үчүн колунан келгенин баарын жасайт. Бакытты табуу жана өзүңдүн икигайың боюнча жашоо үчүн эч кандай сырдоо рецептин деле кереги жок. Болгону ошол агымга кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, ошол абал аркылуу жогорку тажрыйбаны алууда жатат. Ошол жогорку тажрыйбага ээ болуш үчүн убакытты азыр эле жыргата турган, тамакты каалашыңча жеп, ичимдик ичип, баңгизат колдонууга же телевизор алдында отуруп алып шоколад жегенге кетирбей, бизди агымга кире турган иштерге жумшалуучу убакытты көбөйтүүгө көңүл бурушубуз керек. Муну жалаң эле жогорку деңгээлдеги кесипкөй адамдар жасай бербейт. Спортсмендер, шахматисттер жана инженерлер да ушул абалга жетиш үчүн көп убакыт кетиришет. Csikszentmihalyi'нин изилдөөлөрүнө караганда, шахмат оюнчусу да ушул абалга жетиш үчүн бир формуланы чыгарып жаткан математиктей же операция жасап жаткан хирургдай эле убакыт сарп кылат экен. Психологиянын профессору Csikszentmihalyi дүйнөнүн бардык бурчтарында жашаган адамдардан келген маалыматтарды изилдеп, агым адамдын жашына, маданиятына карабай бирдей болорун аныктаган. Нью-Йоркто же Окинавада агымга бирдей эле жол менен кирсе болот.
Биз ошол абалга жеткенде акыл эсибиз эмне болот? Биз агымга киргенде көңүлүбүз башка нерсеге алаксыбай, жаллан гана жасап жаткан ишибизге бөлүнөт. Акыл эсибиз да өз ордунда эле болот. Эгерде сиз өзүңүз маанилүү деп эсептеген бир ишти жасап жатып, башка бир нерселерге алаксый берсеңиз, агымга кирүү мүмкүнчүлүгүңүздү жогорулата турган бир нече жол бар. Агымга кирүүнүн 7 шарты ДеПаул университетинде иштеген Оуэн Шафердин жүргүзгөн изилдөөлөрүнө караганда, агымга кирүү үчүн коюлган талаптары төмөнкүлөр. Биринчи, эмне кылуу керектигин билүү. Экинчи, аны кандай кылып аткарышты билүү. Үчүнчү, канчалык жакшы жасап жатканыңды билүү. Төртүнчү, каякка барышты билүү. Бешинчи, олуттуу көйгөйлөрдү кабыл алуу. Алтынчы, жакшы чеберчиликке жетишүү. Жетинчи, алаксыткан нерселерден алыс болуу. Биринчи стратегия. Татаал ишти тандап ал, бирок өтө оор эмес. Шаффердин модели боюнча биз өзүбүз бүтүрө ала турган, бирок көнүмүш болуп калган иштен бир аз татаал, ыңгайлуу зонадан чыгарган ишти тандап алышыбыз керек. Ар бир иштин спорт болсун же башка бир иш болсун өзүнүн эрежеси болот. Биз ошол эрежени сактап иш кылышыбыз керек. Эгерде бир ишти жасоонун ыкмасы биздин чеберчилигибизге төп келсе, ал ишти жасоодон тажап кетебиз. Жасаганга жеңил ишке көңүл чаппай калат. Экинчиден, эгерде биз өтө оор ишти тандап алып, аны бүткөрүүгө чеберчилигибиз жетпей, таштап койсок, аябай капа болобуз. Эң башкысы, биз орто жолун таап алганыбыз жөн. Ал биздин чеберчилигибизге жараша же андан да бир аз татаалыраак болушу керек. Бул Эрнест Хемингуэйдин бир кезде «Кээде менин жазгандарым өзүмдүн жазуу мүмкүнчүлүгүмдөн да ашып кетет» деп айтканына дал келет. Биз өзүбүз жасаган ишти акыр аягына чейин көргүбүз келет. Анткени жетишкен ийгиликтерибизден рахат алабыз. Ушундай эле ойду Бертранд Рассел бир топ убакыт кетирип, оюңду топтой алсаң, бир кыйын ишти жасоого керек болот. Эгерде сен графикалык дизайнер болсоң, өзүңдүн келерки ишиң үчүн жаңы программаны үйрөнүп ал. Эгерде программист болсоң, жаңы программанын тилдерин үйрөн. Эгерде бийчи болсоң, өзүңдүн бийиңе көптөн бери жасай албай жүргөн бир кыймылды үйрөнүп кой. Сенин тынчыңды алса да, иштеп жаткан ишиңе кичине болсо да комфорт зонадан чыгаруучу бир нерсе жасап кошуп кой. Жөнөкөй эле китеп окуу сыяктуу бир нерсе кылсаң, ал белгилүү бир эрежени сактагандыкка, белгилүү бир чеберчиликке жеткендикке же билим алгандыкка жатат. Эгерде биз физик болбой туруп эле физиканын кванттык теориясы боюнча китебин окуй баштасак, бир нече мүнөттөн кийин эле китепти ыргытып жиберишибиз бышык. Экинчиден, биз китепте жазылгандардын баардыгын билсек, ал да бизди тез эле тажатып жиберет. Бирок китеп биздин билимибизге, жөндөмүбүзгө жараша болуп, жаңы бир нерселер жөнүндө жазылса, убакыттын кандай өткөнүн билбей окуй беребиз. Ошол китепти окугандан алган ырахат жана канааттангандык убакытты өзүбүздүн икигайыбыз менен өткөргөнүбүздөн кабар берет. Жеңил, зериктирме, татаал, агым, колдон келбеген нерсе тынчсыздануу. Экинчи стратегия. Ачык, конкреттүү максатың болсун. Анчалык берилип кетпей турган видео оюндарын, стол теннисти ойноо жана спорттун ар кандай түрлөрү менен алектенүү өзүңдүн агымыңа кирүүгө көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Анткени бул жерде бир эле максат бар. Каршылашыңды жеңүү же бардык талап кылынган эрежелерди сактоо менен өзүңдүн мурдагы койгон рекорддоруңдан ашуу. Тилекке каршы, көпчүлүк учурларда койгон максаттар ачык болбой калат. Boston Consulting Group тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө улуттар аралык корпорациялардын кызматкерлеринен өздөрүнүн жетекчилери жөнүндө сураганда, алардын көпчүлүгү топ менеджерлери менен сүйлөшүп көрбөгөнүн айтып, нааразы болушкан. Ошонун натыйжасында
Кызматкерлер иштин конкреттүү максаты эмне экендигин билбей тургандыктары ачык болгон. Ири компаниялардын жетекчилери көп учурларда өздөрүнүн ачык көздөгөн максаттарынын жоктугун жашыруу үчүн иш пландарынын, стратегиясынын ийини жибине чейин ачыкка чыгарышпайт. Бул деңизге чыкканда картасы бар, бирок барар жери көрсөтүлбөгөндөй эле нерсе. Көздөгөн жерди табуу үчүн картага караганда компас алып жүрүү ылайык. Массачусетс технология институтунун медиа лабораториясынын директору Джой Ито өзгөрүлмө дүйнөдө жол табуу үчүн картага караганда компасты колдонууну сунуштайт. Ито жана Джефф Хау өздөрүнүн өтө тездик менен келаткан келечектен кантип аман калууга болот деген суроого эмне болору билинбеген тездик менен келаткан дүйнөдө карта сизди керексиз чыгымдарга тушуктуруп, чытырман токойго алып барып салат. Ошондуктан компас алып жүрсөңүз, сизди керектүү жериңизге жеткизет. Бул сиз жолго чыгардан мурда каякка барарыңызды ойлонбой туруп эле бара беришиңиз керек дегендикке жатпайт. Бул көздөгөн максатыңызга жете турган жол түз болбойт. Ошондуктан мурдадан белгилеп алган маршрут менен темселебей ушундай жол менен барсаңыз тез да натыйжалуу да болот дегенди түшүндүрөт. Бизнестеби же билим берүү тармагындагы ишти баштаардан мурда биз муну менен эмнеге жетебиз деп ойлонуп, өзүбүзгө төмөнкүдөй суроолорду беришибиз керек. Студияда өтө турган бүгүнкү отурумга кандай максат менен барам? Келерки айда чыга турган макалам үчүн мен бүгүн канча сөз жазып коюшум керек? Менин командамдын милдети, миссиясы эмне? Жуманын аягына чейин ушул сонатанын An Allegro темпросун ойнош үчүн эртең метрономду кандай тездикке ойношум керек? Агымга кошулуу үчүн ачык максаттын болушу маанилүү. Бирок биз ишке киришкенден кийин аны кантип артта калтырышты да билишибиз керек. Жолго чыккандан кийин алдыга койгон максат эсиңизде болсун, бирок ал жөнүндө көп эле ойлоно бербеңиз. Олимпиада оюндарында алтын медаль үчүн күрөшүп жаткан атлеттер медалдын канчалык маанилүү экендигин эсинен чыгарышпайт. Дал ушул таптагы керектүү шарт аларга агымга кириши керек. Алар кийинкисине алган медалын ата-энесине көрсөтүп, сыймыктанып жаткандыгын ойлоого концентрациясын жоготсо, керектүү учурда сөзсүз ката кетирип алат да таймашта жеңишти алдырып жиберет. Жазуучунун блогу ушуга мисал болуп берет. Элестетип көрүңүз, жазуучу романын 3 айдын ичинде бүтүрүшү керек. Максаты белгилүү. Негизги маселе жазуучу кечке ойлоно берет. Ар күнү эртең менен тиги романды жазып бүтүрүшүм керек деп ойлонот. Анан гезит окуганга, үй жыйнаганга киришет. Ар күнү кечинде көңүлү кайт болуп, ишиме эртең киришейин деп сөз берет. Күндөр, жумалар, айлар өтө берет. Жазуучу дагы деле кагазга эч нерсе түшүрө элек. Андан талап кылынган нерсе биринчи сөз, андан кийин экинчи сөздү куруу. Долбоордун агымына кирип икигайын билдирүү эле. Ушул кичинекей кадамдарды шилтеп, аларың менен сени түпөөлүк кылган нерселер жоголуп, сен кылып жаткан иш-аракеттин жагымдуу агымына жетеленип киресиң. Кайрадан Альберт Эйнштейнге келсек, ал келечегин ойлогон бактылуу адам азыркысы менен канааттанып жашайт дейт. Элес плас максат. Башаламан маанисиз иш үчүн текке кеткен убакыт жана энергия. Менталдык тоскоол. Так максат жана процесске концентрация. Агым жана агым. Процесске эмес, максатка умтулткан кейиткен ниет. Ишке киришүүнүн ордуна максатка ыклас коюу. Менталдык тоскоол. Үчүнчү стратегия. Жалгыз бир ишке концентрация болуу. Балким азыркы күндө эң чоң тоскоолдуктардын бири бир ишке концентрация боло албагандык болуп жүрбөсүн. Электрондук поштага кат жазып жатып, YouTube'дан видео угабыз же кокустан чат ачылып, кат келсе ага жооп жазабыз. Анан чөнтөгүбүздөгү смартфон дарылдайт, ага SMS-ке жооп жазганча
Компьютерди карап Facebook'a кирип кетебиз. Жарым саат заматта зымырайт. Электрондук поштага жөнөтө турган катыбыз тууралуу да унутуп калабыз. Мындай жагдайлар кээде тамак алдыга коюп алып, кино көргөн учурларда да болот. Акыркы кесимди оозуңа салганча лосос балыгынын даамдуулугун сезбей да калабыз. Түрдүү иштерди айкалыштыруу менен убактыбызды үнөмдөйбүз деп ойлоп алабыз. Бирок илимий изилдөөлөр анын тескерисин көрсөтүүдө. Бир убакта бир канча иш жасай алам дегендер жигердүү иш кыла албайт. Чындыгында алардан жакшы жыйынтыкта чыкпайт. Адам баласынын мээси миллиондогон маалыматты кабыл алат, бирок секундасына 100дөйүн гана иштеп чыгат. Биз бир канча ишти аткара алабыз деп айтканда, чындыгында көп тапшырмалардын ортосунда бейт-кайт болобуз. Тилекке каршы биз жарыш иштерди кыла ала турган компьютер эмеспиз. Бир тапшырманы ийине жеткире аткаргандын ордуна тапшырмаларга алмак-салмак күчүбүздү коротуу менен аяктайбыз. Агымга кирүү үчүн жалгыз жана негизги фактор бир убакытта бир эле тапшырмага көңүл коюу. Ксиксент-Михайлинин ою боюнча бир ишти аткаруу үчүн төмөнкүлөр керектүү. Алаксыткан атмосферадан алыс болуу, эмне кылып жатканыбызды ар убак көзөмөлдөө. Эгер биз технологияны колдонуп жатканда өзүбүздү көзөмөлдөй алсак, албетте ал жакшы. Эгер ал бизди көзөмөлдөсө, анда анча жакшы эмес болуп калат. Мисалы, сиз илимий иш жаза турган болсоңуз, компьютерге отуруп керектүү маалыматты табуу үчүн Google колдоносуз. Эгер сиз анча тартипти карманбаган адам болсоңуз, ал ишти жазмак турсун интернетте талаалап кетишиңиз мүмкүн. Ушундай учурда Google менен интернет сизди агымдан чыгарып, сизди көзөмөлдөп алган болот. Эгер биз үзгүлтүксүз тапшырмалардын ортосунда мээбизди чаташтыра берсек, биз көбүрөөк убакыт коротуп, көбүрөөк ката кетирип, эмне кылганыбызды жакшы эстей албай турганыбыз илимий жактан далилденген. Стэнфорд университетинен Клиффорд Иварнас тарабынан жүргүзүлгөн бир топ изилдөөлөр биздин муун бир канча иш аткаруу илдетинен жабыр тартарын баяндайт. Ушундай изилдөөлөрдүн биринде дароо кылгысы келген иштердин санына жараша жүздөгөн студенттер тайпаларга бөлүштүрүлгөн да алардын жүрүм-туруму талоого алынган. Бир канча иш аткарууга берилген студенттер көбүнчө 4төн кем эмес тапшырманы кезеги менен аткарышкан. Мисалга алсак, окуу китебин окуп жатып конспект жазуу, радио угуу, телефонго жооп берүү же билдирүүгө жооп жазуу. Айрым учурда Twitterде графикти текшерүү. Ар бир тайпадагы студенттерге экрандан бир топ кызыл, бир нече көк жебе көрсөтүлгөн. Көнүгүүнүн максаты кызыл жебелерди саноо эле. Алгач бардык студенттер эч кыйналбай дароо туура жооп беришти. Көк жебелердин саны көбөйгөн сайын кызыл жебелердин саны ошондой эле калды. Бир гана алардын орду алмашылды. Бир канча иш аткарууга көптөгөн студенттер берилген убакытта кызыл жебени саноодо олуттуу көйгөйгө туш болуп жатышты. Же көп тапшырманы аткарбаган студенттердей тез аткара албай жатышты. Анын жалгыз жана жөнөкөй себеби бар. Аларды көк жебелер алагды кылып турду. Алардын мээлери маанилүү же маанилүү эместигине карабай, ар бир нерсеге көңүл бурууга машыгып калган эле. Ал эми башка студенттердин мээлери бир эле тапшырмага көңүл бурууга машыккан. Бул жерде кызыл жебени саноо жана көк жебеге көңүл бурбоо керек эле. Бир учурда бир нече ишти жасоо өндүрүмдүүлүктү жок дегенде 60%, ал эми интеллект коэффициенти 10% азайтарын дагы башка иликтөөлөр көрсөтүүдө. Швециялык жумуш шартын жакшыртуу жана социалдык иликтөө уюму каржылаган иликтөөдө телефонго байланган 20-24 жаштардагы 4000ден ашык жаш адамдан турган өрнөк тайпа аз уктагандыктан мектептеги коомчулук менен азыраак байланышта болуп, депрессиянын белгилери көбүрөөк байкаларын көрсөттү. Биришке концентрация.
агымга кирүүгө көбүрөөк мүмкүндүк берет, өндүрүмдүүлүк, жигердүүлүктү арттырат, эс тутумду арттырат, ката кетирүү ыктымалы азыраак, токтоо болууга жана колуңдагы тапшырманы көзөмөлдөөгө жардам берет. Айланабызга толук маани бербегендиктен кылдатыраак болууга түртөт, чыгармачылыкты арттырат. Бир канча ишти аткаруу. Агымга кирүү мүмкүн эмес. Өндүрүмдүүлүктү 60%га азайтат. Эс тутум начарлатат. Ката кетирүү ыктымалы көбүрөөк. Көзөмөлдү колдон чыгаруу менен стресске кирүү. Телефонго байлануу, дайыма телефонду текшерүү. Соцмедиада болуу аркылуу тегерегибиздеги адамдарды таарынтып алууга түртөт. Чыгармачылыкты азайтат. Агымга кирүүгө тоскоолдук кылган эпидемиянын тузагына илинбеш үчүн эмне кылсак болот? Бир эле ишке концентрация болуу үчүн мээбизди кантип машыктыра алабыз? Алагды кылган факторлордон алыс мейкиндик жана убакыт түзүү. Агым менен агуу шартын арттыруу. Аны менен кошо икигай менен байланышта болуу үчүн төмөндөгүдөй бир топ идея сунушталат. Уктап ойгонгондон кийинки 1 саат жана уктаардан мурун 1 саат эч кандай экранды карабашыңыз керек. Агымга кирерде телефонду өчүр. Ушул учурда тандап алынган иштен башка маанилүү эч нерсе жок. Эгер бул оор болсо, өтө зарыл учурда жакын адамдарың байланыша алышы үчүн тоскоолдук кылба функциясын кошуп кой. Аптанын бир күнүн, балким ишемби же жекшемби күнү технологиялык орозо тут. Ал күнү Wi-Fi, MP3 жандырбоо керек. Электрондук китеп окусаңыз уруксат. Wi-Fi жок кафеге бар. Бир күндө 1 же 2 эле жолу электрондук поштаңды текшерип, жооп жаз. Ошол убакытты так аныктап, ошол эрежени карман. Помидор техникасын байкап көр. Ашкана убакыт ченегичине алып ал. Алардын айрымдарынын формасы помидорго окшош. Ал убакыт аягына чыккыча бир тапшырманы аткарууга камын. Помидор техникасы ар бир 25 мүнөттүк иштен кийин 5 мүнөт эс алуу айлампасын сунуштайт. Бирок сен 50 мүнөттүк иш кылып 10 мүнөт эс алсаң да болот. Өзүңө эң жакшы ылдамдыкты кадамды тандап ал. Ар бир айлампаны аткарууда тартипке баш ийүү эң маанилүү. Ар бир ишти өзүңө жаккан ырым-жырым менен баштап, сыйлык менен бүткөр. Алаксып кеткениңди байкаганда акыл эсиңди учур жакка жетелөөгө машыктыр. Оюңду жыйноого же медитациянын башка түрүн аткар. Сейилдеп чык же сууда сүз. Айтор, ыклас коюуга эмне жардам берсе, ошону пайдалан. Сени алактык кылбай турган жерде иште. Үйүңдө муну кыла албасаң, китепканага, кафеге бар же тапшырмаң саксофондун ойнолуусун талап кылса, музыкалык студияга бар. Айланаңда болуп жаткан нерселер дагы эле алакты кыла берсе, туура жерди тапмайынча ал мейкиндикти издей бер. Ар бир иш аракетти бири-бирине жаккан тапшырмаларга бөлүштүрүп ал. Ар биринин ордун жана убактысын белгилеп ал. Мисалы, сен журналга макала даярдап жатсаң, иликтөөлөрүңдү жана конспектиңди үйдө эртең менен аткар. Түшкүсүн китепканада жаз. Кечкисин диванга отуруп алып редакцияласаң болот. Күнүндүк тапшырмалар, счет фактураны жөнөтүү, телефон чалуу сыяктуу иштерди дароо бир учурда аткар. Агымдын артыкчылыгы. Оюң бир нерсеге топтолот, учурчак менен жашайсың, кыжалат болбойсуң, убакыт учкан куштай. Өзүбүздү өзүбүз контролдоп жатканыбызды сезебиз, кылдат даярданабыз, ар бир учурда эмне кыларыбызды билебиз. Оюбуз тунук жана ойдун агымына тоскоолдук болгон нерселердин баарын жеңет. Жагымдуу, эгобуз азаят, иш-аракетти же жасап жаткан ишибизди көзөмөлдөгөндөрдөн эмеспиз, жөн гана иш бизди алга жетелейт. Алагды болуунун кесепети. Оюң талалап кетет. Өтмүш жана болочокто ойлоносуң. Күнүндүк жашоодогу маселелер жана айланадагы адамдар биздин оюбузга бүлүк салат. Убакыт ордунан жылбай калгандай сезилет.
колдогу ишти же дагы башка тапшырмаларды аткарууда контролду жоготобуз же адамдар бизди иштен алаксытат. Эч кандай даярдыксыз иш алып барабыз. Бир нерсеге такалган боюнча кандайча улантууну билбей калабыз. Күдүк ойлор, маселелер кыйнап, өзүбүзгө төмөн баа беребиз. Кызыксыз жана чарчатат. Дайыма өзүбүзгө сын көз караштабыз. Эго бар жана коркуу сезими ээлей алат.